Arap. Kirgizmеңіздер жамаат, ана өзүбүз жакта бензин аз. Эме аз, солярка аз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Жалпыларга ошол бүгүн соцсеттерде жүргөн кыргыз тажик урушдарынан жанакы телефондордо жүргөн эме машиналар боюнча ошол биздин заправка жанып кеткениге байланыштуу өзүбүздө калган жүктөрдү кайра базага алып кеткен машина алып келдик. Бу жерде эл өкүлдөрү, органдардан бүт бардык ушул жерде келип өзүбүздүн калган бензин соляркаларды кайра базага алып кеткеле машина алып келдик. Эч кандай контрабанда кирген жок бул жакачы. Ушул хозяин жүктөрдү кайра базага алып барып кутулат элек. Кырдаалды көрүп атасыңар. Ситуация ушундай, алып кетпесек болбойт. Эч нерсе калган жок, бу жерде сактап кала турган. Ошон үчүн алып кетип атабыз. 7 бензовоз келген. Ошону жүктөп кайра алып кетебиз. Баштайраган да? Катыбыраган. Коломдор бос. Так, саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Азыр бизде соц тармактарда бензовоздар келатат деп, жаңы жер айыл өкмөтүндө ГСМ контрабанда келатат деп көп соц тармактарга жайылып кетти. Бул бензовоздар ушул жерде катарда заправкалардын хозяйыны экен. Ошо жарылган заправкалардын астында калган бензиндерди кайрадан алып келген экен. Бирок биз ошого элден каршыбыз. Ушул жерде калып, ушул элдерде гана сатыла турган болду. Бул бензовоздарды баарын кайтарабыз. Кудайым буйрса, ким контрабанда менен иштеймин, Тажикстан менен мамиле кылам деп келсе, биз эл каршыбыз. Ким ошолор менен иштешсе, эл душманы. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, ишенбеңиздер. Пока тажик туугандар менен пока мамилени кылбай эле коелу. Баарыңыздарга Аллах разы болсун, иштериңиздерге ийгилик. Анан ким бизге ушу жаңы жер айыл өкмөтүнө жардам көрсөтүп, ким күн помощь көрсөткөн болсо, кыргыз элиме Аллах разы болсун. Баардык ушу жаңы жер айыл өкмөтүнүн жаштардын элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга Аллах разы болсун, чоң рахмат.